Şiveler tuş gerek. Şiveler tuş gerek. Ana gibi bu bağırı çıkarılır. Karı şivelerden paslı oldu dedi ha, pasta. Bunu şu cıgaçıqlay qılıp durup kaptalında kesip düşse qanday болады? Ылдыйдан тумба түшкөнбү? Tamam, ortaga olmaydı. Dayıш керек болчу. Азыр yana qancha santimetr, yana qancha santimetr qaldı? Assalamu alaikum, hormatlı mekendeshler, hormatlı Kırgızstandıklar. Құдай бурса биздин Актиет Аманат коомдук фонду бүгүнкү күндө Кыргызстан эли үчүн, Кыргызстан мекени үчүн, Кыргызстаныбыздагы чыныгы муктаждар үчүн бир татыктуу кызмат кылып, артыбызда бир татыктуу ийиз калса экен деп, мына ушул күнү түнү колубуздан келишинче кызмат кылып жүрөбүз. Баягы кыргызда сөз бар го, ийиз калтыр бул дүйнөдө деп. Бул дүйнөдө мына ушул иштерибиз калаарын баардыгыбыз анык билебиз. Мына азыр биз муктаждар комплексине келип калдык. Комплексте бир эмес 14-15 уста иштеп атат. Өтө катуу иштеп атышат. Күндө көрүп атасыздар. Иш боюнча күндө көрүп атасыздар. Мына азыр комплекстин дагы бүт көрүп чыгабыз. Мына азыр келип калдык буйруса. Анан бул жерде күндө биздин бир күндүк бир жумушубузду же бир күндүк кошо эмне иш менен алекпиз, эмне иштер менен жүрөбүз. Мына ошолор боюнча дагы бир сиздер менен бөлүшкүм келип турат. Баягы бир эле жумушка эле келип эле сиздер менен бөлүшүп атабыз. Негизи бул жумуштан сырткары дагы бир топ жумуштар жасап жүрөбүз. Эми алардын баардыгын сиздер менен бөлүшө албай атабыз. Бир чекесин айтып койсок, бүгүн дагы бир айылда ошол айылдын эли үчүн бир жарыктык ушундай прожектор лампаларды коюп бердик. Кудай кааласа эл ушунчалык сүйүнүп, сонун болуп, эл дагы ынтымакташып, ушу материалдар алынгандан кийин эл ынтымакташып азыр коюп атат. Биз азыр анда эмесе түшөбүз, комплекске келип калдык. Кудай кааласа түшүп, бул жакта иштин болуп атканын көрүп, усталардан кабар алайлы иншалла. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Кандайсыңарбы? Сол жакшыбы? Эже кандайсыз, жакшысызбы? Тамакка келдиңиздерби? Ушул комплекске келип, күндө бул жерде усталардан кабар алып, усталардын кемчиликтерин көрүп, эмне материал кемчилик болуп аткан болсо, ушул иш токтоп калбаса экен деп, кыскасын айтканда каражатыбыз жетишинче жеткирип, жетпегенин ушундай карызга дагы жаздырып алып келип атабыз. Мына азыр усталар өтө катуу иштеп атышат. Кранта суу токтоп калды дейт, иш бакчылар азыр токтоп турат экен. Жакта дагы усталар иштеп атышат. Салам алейкум. Кандайсыздар? Салам алейкум. Кандайсыздар? Менде сол жакшы. Кандайсыз? Салам алейкум. Салам алейкум. Кандайсыздар? Иш кантип атат? Иш болуп атабы? Машалла, эмне кирпич урулуп тура, тосулуп тура. Биз бая башта айтканбыз го. Нол эки жактан лестница болот деп мен баштан бери айтып келатам. Мисалы бир семья бул жактан чыгып, бир семья бул жактан чыгат, бири-бирине жолтоо болбойт депчи. Мына азыр ортодон бөлүнүп турат. Бүткөн жерин көргөзөйүн да, эмне ягына бүтүп тур. Мына турасыз. Мына көрдүңүздөрбү? Мына нол бүткөн жери. Мына мен көргөзөйүн. Бир семья бул жерден чыгат. Кудай кааласа. Ортосу тосуп, алдына айнек коюлат. Лестницанын ар жагына пандус, атайын ушундай баягы темирден пандустар коюлат. Коляска чыга турган менен. Коляска менен чыгат. Алдына айнек коюлат, яны эшик коюлат. Эч кандай бири-бирине жолтоо болбойт. Жерде 1,20-1,5 метр пешеходный айланат, дорожканы айланат. Ошондо бул жерде биринчи кабатта 6 семья, жогорудо жалпысынан 9 семья бири-бирине баягындай жолтоосуз жашай берет, Кудай кааласа иншалла. Домдордо деле бир кичинекей эле подъездге кирип туруп эле 4-5 семья бөлүнүп кетет. Бул жерде булардын эшигинин алдында момундай жакшы билесиздер. Площадьтар бар, детский площадь бар, мисалы, жерде кооздуу үчүн баандай фонтандар жайгаштырылган.
жашылдандыруу кооздук газондор жайгаштырылат. Летний кухня бар. Нар жакта баня душу бар. Кыскасын айтканда шаардын дагы проектси, айылдын дагы проектси бул жерге камтылган. Ошон үчүн комплекс деп айтылган. Анан дагы бир жакшы кабарды сиздер менен бөлүштүм айтып кетейин. Мына мен колум менен көргөзүп турган бурчтагы комнатага киргенде швейный цехка кирип кетет ал жака. Ошол бурчтагы комнатага киргенде. Көрүнүп атабы? Анын жанындагы бул жак эшикти көргөзүп коюңуз. Бул жакта мен колум менен киргендеги эшикке киргенде бул жак намазкана болот Кудай калса. Бул жерде иншалла ушундай намаз көй бандай чыныгы муктаждар ушул жерде жардам берген элибизге дуасын берип жашай тургандагыдай бир сонун ушундай шарттар Кудай кааласа түзүлөт. Анан дагы бул жагында семьялар жашайт Кудай кааласа. Биринчи кабатында бардыгы бар. Урматтуу мекендештер, мен азыр атайын сырттан алып келдим. Камерага тартып келдик. Андан сырткары мен азыр сыртын да бир айланып көрүп коелучу. Мына ички иштерин көрүп атасыздар. Мына айнектери азыр эртең айнектери салынат. Бул жерге узун ушундай жарыраак болуш үчүн жерге узун ушундай айнек коюлду. Местага карап. Бул жерге момундай айнек коюлду. Стандарт чоң айнек коюлду. Эртең Кудай калса бул жердин айнеги коюлат. Айнектер толугу менен бүтө элек. Мына ушундай. Шыбактар көрдүңүздөрбү, ичи толугу менен шыбалып бүтүп, азыр сыртына чыгышкан усталар жерлерине келелек, себеби нер тосулгандан кийин ушуга карап бир тола шыбалып кетиш керек. Сыртында бир көргөзөлүчү. Мен ушуну айтып кетейинчи, бул кеч алып келген темирлерибиз. Мен кеч айтып атпаймынбы, 70 000 сомдук материал алып келдик деп. Бул арматура. Арматуранын мен кармап турган 14-түк российский арматура. Бул 12-лик. Булар ушул монолитке кетет. Монолитке коюлганда ушул жиш болуп 20 сантиметрден сетка болуп токулат дагы 14-түк ошол нарак плитага балка болуп кетет. Бер жагына монолит бүткөндө бер жагын до конца тосуп тура тургандагыдай швелер коюлат 12-лик. Анан 12 стойка бурс. Базарда эң калыңы, эң мындай ширинасы, талчынасы калыңдары мына ушулар. 12-лик, 12, анан талчынасы 3-түк калың, эң жакшысы. Кече бааларын айтып өткөм. Мына бул жерде азыр 55 000 сомдук темир жатат. Мына турба менен, темир стойка менен эле мына швелер 35 000 сомго барды ба, зымпым электрод менен. Мына арматура 20 000 сомго барды. Мына ушундай цемент дагы келген Кудай калса. Ушулар мына стойкалар турат го, мына көрдүңүздөрбү? Мына стойка. Мына бурс. Бул 10 говун. Бул биринчи кабатка 10 говун кызмат кылып берет. 10 говун ушундай бурстар коюлган. Булар 12-ге 12. Бул биринчи кабатка дагы, экинчи кабатка дагы бирдей кызмат кылып берет. Себеби бул ушул жерден до конца чыгып кетет жогорго. Биринчи кабаттан менен экинчи кабаттын ортосундагы монолит адам бир бандай коридоруну эмеде басып жүрө турган монолит коюлат. Айтып атпаймынбы? Мына ошол монолитти көтөрүп тура турган стойкалар дагы болот. Андан сырткары до конца экинчи кабаттын таштамайларын дагы көтөрүп тура турган мына ушулар кызмат кылат. Ошол үчүн жакшыраактары алынды буюрса. Мына былтыр койгонбуз. Былтыр мына ушул жерде бир кызмат кылсын деп, азыр мына банянын үстүндөгү чатырды дагы көтөрүп турат. Андан сырткары экинчи этаждын таштамай балкаларын да көтөрүп турат. Так ушундай размерде кеткен. Анан кече бул жерде банянын эмелерин жакшынакай кылып, мына кирпичтерин уруп, ал жерге сонуңду эшик кылып коюштум. Анын үстүндө ушундай бандай кичинекей инструменттерин да коюп койсо болот. Бул жактар ванна. Мен ушул жакта бир көргөзүп коюнчу басын. Ушул жакта бир кыскача көргөзүп коюнчу. Мына бул жер 2,5 болсо керек, же 3,5, 2,5 экен. Бул жер раздевалка, душтун раздевалкасы болот. Бул жерге раковина, бети кол жуйтуган раковина коюлат. Анын астына теплый пол ысыта турган эмеси коюлат. Бул жагына столдор, вешалкалар илинет да столдор коюлат. Бурчка стиральный машина коюлат. Анан бул жагында душ болот, ичкерки жагында. Жууна турган душтары мына ушул жакта. Бул жерде постоянно теплый пол ысып турат. Бул жерде муктаждар кирип, ушул жерде жууну берет. Урматтуу бир туугандар, бир нерсени айтып кетейин. Бул жерде жашоочулар үчүн бир эле ушул душ кызмат кылып берет.
Бул жерде канализация жок. Ар бир үйдүн ичине киргизип бергенге шарт жок. Канализация болгондо ар бир үйдүн ичине ушундай душтарды киргизип бермекпиз. Бирок бул жер чоңдугу жакшы эле, Кудай калса, мына ушул нерсе кызмат кылып берет. Бирок ар бир үйгө суу кирет. Идиш аягына, жашоо тиричилигине суу кирет, ысык суу, муздак суу кирет. Бирок ушул санузели ичине болбой калды. Шарт жок болгондуктан. Бирок Кудайга шүгүр, мына үйдүн эле алдында турат. Анар жагы көргөзбөй эле коюн. Ар жагы ошол ажатканасы буюрса. Мына азыр биз комплекстин арка жагына чыктык. Көрдүңүздөрбү, мына маяк коюлуп турат кадимгидей. Мына аркасынан бери полный подмаяк иши болуп атат. Подмаяк. Өткөндө бир жерин эле ушу наглаз жип менен тартылып чыгып алды эле, бирок калганына уже подмаяк кетти. Ана фундаментке мына көрүп атасыздарбы, мына сеткамык, кадимки сеткамык дубльдар менен момундай карматылып, мына момундай зымдар менен байлатылып, анан кийин соколдору мына ушундай иши болду. Аркасы бүт бардыгы мына ушундай сложный швак деп коет. Ушундай иши болду. Бул швак азыр толугу менен бүтө элеги. Бунун сыртынан затирка берилет дагы, анан мына ошол бойдон калат. Сыртынан багандай, акыркы багандай цветной снежок швактар берилбейт. Анан кече күнү бизден ушундай жумуштарыбызга бир туугандарыбыз комментарий берип атпайбы? Ушул аркасын шватпай эле коюп опсуңар деп атат да. Анан мен ойлондум дагы кече күнү. Ушул аркасынын баардык квадратын эсептеп чыктым. Квадратына эсептедим дагы, кызмат акысын дагы, кетип аткан материалдардын дагы баардык акчасын эсептесем, аркасына эле эмес, бул П формада баардыгына 70 000 сом акча кетет экен. Уста акысы дагы, материалы дагы 70 000 сом. Бирок 70 000 сом чоң акча. Бирок деген жери бар да, бир туугандар. Бүгүн мен азыр кичине эмеден акчадан кызырканып, аркасын шватпай койгон болсокчу, бул кирпичтердин арасында кичинекей майда ушундай жылчыктар, ачыктар болушу мүмкүн. Ал жерден шамал өтүп кирип турушу мүмкүн. Үйдүн ичи суук болуп калат туугандар. Анан биз эртең паровой отопленияны ысыта албай, улам көмүрлөрдү сала берген болсок, ал дагы расход. Мына көрдүңүздөрбү? Бул 70 000 сомдон биз экономить этебиз деп алып, бирок өмүр бою нар жагынан эконом кыла албай калышыбыз мүмкүн. Зато мына сыртын швап койдук. Кирпич таптаза тура берет. Сложный ушул бойдон калат. Кирпич ушул бойдон калат дагы. Азыр тегиз болуш затирка берилгенден ушул бойдон калат. Бул ушул бойдон калды. Жаңгыр тие, башка тие бул сложный. Мына кадимгидей цементти көбүрөөк кошуп ишип алды. Ушул бойдон калды эми бул калат. Зато кирпич да таза турат. Суук дагы болбойт. Анан прочный дагы болот. Көрдүңүздөрбү? Эми бул жерде бандай эптеп эле иш болбош керек да. Мен эптеп эле бүтүрөм десем, буну эч жагы эле бүтүрүп салмакмын да. Биз эптеп эле бүтүрөбүз деген андай бизде эч качан ниет дагы болгон эмес. Андай болбош керек. Биз өзүбүзгө салган үйдөн дагы бул жер мыктыраак болуп атат, мындай айтканда. Себеби бул иш элдин иши. Элдин аманатына сап бүтүрүп атат. Эртеңки күнү биз барбызбы, жокпузбу, бул жашоодон бирде болбосо бирде кетебиз да. Кеткен кезде дагы бул салынган үй ошол муктаждарга кызмат кылып бериш керек. Түшүнүп атасыздарбы, бир туугандар? Бул үй 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл эле эмес, Кудай кааласа туруп берген болсо, канча жыл болсо дагы муктаждарга кызмат кылып бериш керек. Көп жыл кызмат кылып бериш керек, Кудай кааласа. Анан бул кызмат кылганда дагы бир татуу кызмат кылып, сонун кызмат кылып, биз ошол кеткенибизде дагы кимдер салды эле дегенде артыбызга сөз тийбей турган болуш керек. Анан ушунун аркасынан дагы бир нерсени айтып кетем. Жүрүңүздөр, мен ал нерсени кызыктуураак болуш үчүн мен алдынан айтып берем. Урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер. Айта турган сөзүм, бүгүнкү күндө бир жакшы иш болуп атат. Бул иш күнүмдүк убактылуу жумуш эмес. Мисалы айтып атпаймынбы? Баягы бул азыр кылынып аткан жумуш Кыргызстаныбыздагы муктаждар жашайт. Кудай кааласа бир эле Жалал Абад областындагы муктаждар эмес, мен ойлоп атам, жок дегенде 5 областтан муктаждарды теркелип ушул жерге киргизебиз деген ниет бар. Анан ар бир областка мындай нерселерди салабыз деген ниет бар. Мындайда, урматтуу мекендештер, бул нерсеге аябай бандай көңүл коюп, внимательно бардыгын карап, анан бүт бардык материалдары эң жакшы усталар айткан жакшы материалдардан болуп атат.
мисалы усталар айткан материалдан дагы жакшырактарын алып келип беребиз кээде. Мисалы мына көрүп атасыздар, бүт бардыгы пышык кирпич болду. Бүт бары момундай сесмопоюздар менен ичине российский арматуралар токулду. Момундай калың швелер темирлер, анан жыгаштар жабылып атканда бүт бары карагай сосналар менен, зымдар, электромонтаждары жакшы зымдар менен, кыскасы цементтин дагы жакшысы, бардыгы жакшысы болуп атат кыскасын айтканда. Эмнеге? Анткени айтып атпаймынбы, бул элдин иши. Бул элдик иш. Бул мен жеке өзүмдүн ишим эмес да, бул жеке өзүмө салып аткан жерим жок. Бул муктаждарга салынып атат. Элибиз карапайым эл жардам берип муктаждарга салынып атат. Анан бул жерде өмүр бою муктаждар колдонулат. Бул жерде бүгүнкү күндө 9 үй бүлө жашаган болсочу, ушуну нерсени эске алайлы. 9 үй бүлө өмүр бою бул жерде күн кечирбейт. Муктаж инсан өмүр бою муктаж болуп дагы жашабайт. Качандыр бир убактар келет, баласы, балким небереси, балким ушундай жакындары чоңоюп, анан ал инсандын муктаждыгынан чыгып, балким ал бул жерге муктаж болбой калган убакыт дагы келет. Ошондо бул жерде артында күтүп аткан муктаж инсандар болот. Кийинки муктаждыктар кирип, кыскасын айтканда, муктаж элдер пайдалана берет. Мына ушундай, бул бир отоло эле берилбейт. Бир отоло дагы берип көргөн убактар болгон. Мисалы бир отоло берген убактарда кээ бирлери сатыкка койгон инсандар болгон, кээ бирлери кредитке койгон инсандарды көрүп келатам. Элибиз кайрымдуу эл бул жерлерге муктаждарды сатып берсин, же болбосо кредитке коюп берсин деп берген жок да. Кыскасын айтканда, көп эл пайдаланып, ошол көп элдин сообу тийсен деп атабыз. Бул жашоодо мына ушул ишибиз калат, урматтуу мекендештер. Мен айтып атам, эми анын бардыгын түшүнүп эле турасыздар, бирок түшүнгөн менен мындай маани бербей турабыз да. Чыныгы жашоого бара турган убакыт келет. Акыреттик жашоого эртеби кечпи бардыгыбыз барабыз. Бул жашоо убактылуу жашоо. Сооптун түрү болот, урматтуу мекендештер. Мисалы садаканын купуя садака, садакату жария деп коет. Бунун мааниси биздин бүгүнкү жасап атканыбыз садакату жария кирет. Эгерде купуя садака болгондо жеке өзүбүз кылганда анда купуя кылмакпыз. Бирок жеке өзүбүздүн купуя эле кылып келатабыз. Бир нече инсандар Кыргызстанда элибиз мисалы купуя садаканы кылып келет. Бул жерде элдик иш болуп аткандыктан садакату жария. Бири-бириңиздерден көрүп, бири-бириңиздерден үлгү алып, ушул жерде жардам берип, мына ушул иштер жайылып келатат. Мына ошол керет. Анан ошол эле сооптун мисалы эгерде бирөөгө азык-түлүк, продукта, кийим-кечек жана башкасына жардам берсеңиз, сиз бүгүнкү күндө көзүңүз тирүү маалында өзүңүздүн дарегиңизге жазылып туруучу соопторго кирет. Кандайдыр бир убактар келет, биз бул дүйнөдөн кетебиз. Акыреттик жашоого барган кезибизде мына ушул жасап койгон жанагы азык-түлүк, продукта берип, бүгүн бирөөнүн муктаждын күнүмдүк жашоосуна жардам бергениңиздер, сиз ал жака кеткенде дагы сиздин ал дарегиңизге жазылбайт. Сиздин ал дарегиңизге мына могул ишке жардам бергениңиздер жазылат. Себеби сиздер кеткен кезде дагы бул жерде муктаж инсандар пайдаланып, муктаждар муктаждыгына жарап атат. Ошондуктан сиздер чыныгы акыреттик жашоого барган кезиңиздерде дагы дарегиңиздерге мына ушул иштер сообу жазылып турат, иншалла, иншалла. Мына ушундай достор, туугандар, бунун дагы маанисин туура түшүнүп алыңыздар. Ошон үчүн мен айтам да дайыма, акыреттик жашооңуздарга даярданып калыңыздар. Акыреттик жашооңуздарды ойлонуп калыңыздар. Мен сиздерди бул жерге жардам берсин деп эле улам кайрылган жерим жок. Сиздердин акыреттик жашооңуздарга даярдык көрүп калыңыздар. Ошол даярдык көрүүңүздөргө мен биз Ак ниет аманат коомдук фонду себепкер болуп калайлы деген аракетте жүрөбүз. Эгер түшүнгөн инсан болсо, күн санап ушундай кайрылуулар сиздер менен ишибизди бөлүшүп келатабыз. Албетте бул мактануу эмес. Өзүбүздү мактаган жерибиз жок. Мактоого биз эч качан татыктуу эмеспиз. Мактоого бир гана жараткан Аллах татыктуу. Ооба, сиздер бизди ушунчалык мактап атасыздар, ушундай бир жакшы сөзүңүздөрдү айтып атасыздар. Рахмат айтам. Алла разы болсун. Ушунча убактыңыздарды бөлүп жакшы сөздөрдү айтып атасыздар. Бирок, урматтуу мекендештер, мактоого биз эч качан татыктуу эмеспиз. Ошол мактоону алабыз деп бул жерди жасап аткан жерибиз жок. Биз бир гана Алланын ыраазычылыгын табайлы деп гана ушул иштерди жасап атабыз. Мына ушундай. Урматтуу мекендештер,
Мактоого бир гана Аллага татыктуу, Алла Таалага дайым мактоолор болсун иншалла. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, сиздерге терең ыраазычылыгымды билдирем. Биз Ак ниет аманат коомдук фондунун атынан. Ак ниет аманат коомдук фонду ачылганына быйыл Кудай калса 2 жыл болот. 2 жыл болсо дагы ушул 2 жылдын ичинде канчалык даражасын бийик кылып көтөрүп койдуңуздар. Албетте бул сиздердин дуаңыздар менен, сиздердин колдооңуздар менен деп билем. Бирок бир гана Алла Тааланын өкүмү менен, Алла Тааланын буйругу менен, Алла Тааланын берген жардамы менен. Ишибиз Кудайга шүгүр, эми эл тараза, эл сынчы, таза ак ниет менен кетип аткандыгы үчүн Алла Таала даражаны бийик кылдат. Эгерде иште арам иш аралашканда, анда Алла Таала өзү эле токтотуп коймок. Сөзүмдү кыскартайын, урматтуу мекендештер. Бул ишке биз жардам берсек, бербесек дагы бул иштер бүтө берет. Бирок биз бул ишке жардам берсек, бербесек дагы биздин күндөрүбүз өтө берет. Эч качан токтоп калбайт. Сиз ойлобоңуз, мен жардам берип койсом бул бүтүп калат экен дебеңиз. Сиз ойлобоңуз, мен жардам берип койсом бул бүтүп калат экен, же болбосо мен жардам бербей койсом бул токтоп калат экен деп ойлобоңуз. Аллахтын буйругу менен бул иш башталдыбы? Алла Таала сөзсүз кур калтырбайт. Жардамын берет. Иншалла. Мен дайым дуа кылам, сиздерди Алла Таала мына ушул жерлерге себепкер кылганды насип эткен болсун. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Жакшылыктарда көрүшкөнчө, Кудай буйрса, Алла Таала насип этип, быйыл күздө 9 үй бүлөнү сонун сүйүндүрүп, жаркыратып комплексти тапшырып алууну Алла Таала насип эткен болсун. Материально жардам берүү шарт болбосо, жок дегенде морально колдоп туруңуздар. Эгер ал дагы колдон келбесе, урматтуу мекендештер, текеберленбестен, кичипейилдикке, чын жүрөгүңүздөр менен, үй бүлөңүздөр менен дуа кылып коюңуздар болгон. Дуа кылып туруңуздар. Кимдерге дуа кылып турасыздар? Биз Ак ниет аманат коомдук фондуна, фонддун жааматына, фонддо кызмат кылып аткан жумушчуларга, бул жерде кызмат кылып аткан балдарга, усталарга, эң башкысы ушул жерге жардам берип аткан карапайым элибизге, мигрант мекендештерибизге чын жүрөгүңүздөрдөн дуа кылып туруңуздар. Бир гана ушуну суранабыз сиздерден. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум.